Саламатсыздарбы, Көкбөрү күйөрмандары. Бүгүн Алтынбек байкенин короосуна келдик. Алтынбек байке, короодогу аргымактарыңызды сыртка алып чыгыпсыз. Бул аттар бирөөсү ошо Көкбөрүгө даярдап атабыз. Жакында турнир, Нооруз турнири болот. Бул аттын кличкасы Сакура. Негизи мурунку аты Чикаго болчу. Кайсы командаларда ойноп жүргөн? Мурун Сары Өзөнгө чабылган, былтыр Ак сууда чабылды. Бекназар Аматов капитан чапкан. Ак суу деп калдыңыз, буга чейин Ак суу командасын жетектеп жүргөнсүз да? Былтыр Ак суу команданы жетектеп чыкканбыз. Быйыл Быйыл өзүбүз Ак суу команданы Московский райондун федерациясын полный өткөзүп бергенбиз. Алтынбек Момбеталиев Алтынбек федерация жетекчиси болчу. Азыр Кутман деген жигит келген Московский районго. Эми алар Ак сууну өздөрү алып чыгат буюрса. Биз болсо жакта инилерибиз болуп кеңешип бир жаңы команда түптөп чыгарып атабыз. Андай деле вышкага эмес, эми экинчи лигага эле. Кийинки аттар менен тааныштырып кете берсеңиз. Бул атыбыз болсо Хан Күрөң. Сусамырда Боки деген, Болоткан деген жигиттин аты болчу мурун. Азыр бизде. Бул болсо Жашат. Жаңы азыр кечээ улакка салынды эле булар. Кырып тазаланды эле азырынча. Тайгазанга чоң оюндарга ойной элекпи? Эми бул үйрөтүлүп атат жаңыдан. Бул Манас чапкан Кулунду менен бир тууган. Атасы экөө бир. Жаска жаңы 5 жаш болуп атат азыр. Бул атта катышат экен буюрса? Эми. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Жакшыбы ден сол. Келдиңби ичке? Чыңгыз менен да маектешип алалы. Чыңгыз дагы ушу команда жетектешип, сиздер менен чогуу окшойт. Бирден экелерге жардам берип, ошо улактан негизи алыстап калганбыз 1-2 жылдан бери. Болбой эле. Ат сүйгөн жаныңыз кайра эле келип атасызбы? Сүйгөн жаныбыз кыргыздын канында бар экен. Ушул кайра эле аттар менен, команда менен балдарды чыгарып, чоң оюнга чыгып, ошого эметип атабыз. Чыңгыз, бул качан команда чыгарабыз деп сүйлөшүп баштадыңыздар? Канча күн болду? Көп деле убакыт болгон жок, ошо жакында эле байкелер менен инициатива көтөрүп, анан чогуу бир барып күч сынап көрөлү деп атабыз. Көрсө дайындыктар алдыда азыр. Эгер командага баягы жигиттер жетишпей кала турган болсо, өзүңүз да ойногонго даярсызбы? Өзүбүз жок, эми өзүбүз мындай эле любительский оюндарда өзүбүз ойноп жүрөбүз. Анан мурун ойногонбуз, бирок азыр ошол жаш жигиттерди деле чыгарып күч сынап көрөлү деп атабыз. Биз бер жактан көмүскөдө колдон келишкен акыл насаатыбызды айтып, жардамдарыбызды берип турабыз. Жакшы экен. Ийгиликтер болсун анда. Рахмат. Бул да Бойка деген аргымагыбыз. Гаспардын баласы. Бул дагы жаңы 5 жаш болуп атат. Бул ойноп жүргөн? Булар эми бүт эле оюн көрүп аткан аттар, бирок толук чоң командаларга салынбаса дагы мындай ичарада оюнга чыгып аткан аттар да. Булар кечээ оюнга чабып келгенбиз, 40 жаш айылыбызда той болду эле. Кийинки аргымак. Бул Намыс. Мурун Ынтымакта чабылды эле. 3 жылдан бери менде азыр. Ерлан Төлөбеков чапкан. Бул көптөн бери миниле элек азыр ошо. Маяка тур. Оңайсың, оны. Бул Ынтымак командасынын аты сизге кандайча келип калган? Муну Дамир ажекелерден мен сатып алгам. 3-жыл болуп бартат быйыл. Команданы курамы боюнча Азыр эми пока айта албайбыз. Ичара сүйлөшүп деме кылып атабыз. Анан андай деле чоң контракт менен деле бара алган жокпуз. Жаш балдардан
курап түптөп экинчи Московский лигага. райондон баягы мыкты делген жигиттер биринчи ак сууга тандалат, андан кийин Ооба, биз эми баягы сиздер чыгарасыздар да. мисалы Сары Өзөнгө, Ак Сууга чоң командаларга кетип аткандарга тийишпейбиз. Биз адилет таксыр тосум айтмакчы. Жаштар менен бөлтүрүктөр менен эле чыгам дегендей, биз деле ошо жаштар менен анан чабам дегендер болсо бизге сүйлөшүп ошо команда курап чыгалы деп ниеттенип атабыз. Негизи туура кыласыздар, баягы айылда деген көп жаштар улак ойнобой калып кетет, ошолорду алып чыгып, чоң оюн талаасын алып барып, чоң турнирлерге катыштырып келип жакшы кылып атасыздар да бул жагынан. Анан азыр ипподромдо дагы ушу 4-5 атыбыз бар. Аякта дагы аттар бастырылып атат. Анан ушу инилердин аттары, достордун аттары бар, эми буюрса. Дагы кээ бир балдар келип калышы мүмкүн, аттар менен чабабыз деп. Анан эми убакыт бар, кичине кечигип атабыз, биз тажрыйбалуу чоң клуб болбогондуктан жаңыдан чыгалы деп ошо ниет кылып 4-5 күндөн бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анан бүгүн буюрса чекит коебуз го. Баягы команда 1 жыл чыгып, 2 жыл чыгып, анан кайра калып кетип атпайбы? Ошондой командалардан болбой, келечеги болгон команда болсун эми командаңыздар. Айтканыңыз келсин, эми буюрса ошондой ниеттебиз эми биз дагы. Алла насип кылып ушу досторубуз, инилерибиз жардам берип турса, спонсорлор демекчи. Чыгара беребиз. Көкбөрү деген бул өзүбүздүн жүрөктөгү нерсе болгондуктан бул көкбөрүдө эч кандай пайда алып келе турган, акча каражат түшө турган нерсе эмес да. Буга только акча жумшаш керек. Ат алмай, балдардын расходу, жол расходу, анан азыр бул чүйдүндө чоң ипподром болбогонуна байланыштуу көлдө өткөн атпайбы Нооруз турнири. Андан кийинкиси 9 май Ошто өтөт дейт. Анан эгер чүйдө өткөндө бизге жеңил болмок да, жаш командаларга. Анан көлгө аяктан барып сарай алыш керек. Арендага жатаканалар бүт төлөнөт. Эгер чүйдө болгондо бизге жеңил болмок, аттар жүктөп эле бара калмакпыз да, оюнчуларыбыз менен. Анан эмки жыл 9 май Ошто боло турган болсо, андан дагы оорураак болот. Ошолордун кеңешип аракет кылып атабыз. Анан буюрса бүгүн ушу команданын атын негиздеп кандай команда менен ат чыгабыз аракетти кылып атабыз. Жакшы, ийгиликтер болсун байке. Айтканыңыз келсин, рахмат сизге.